2008 жылдын 17 майындагы токтомдун аткарылышы боюнча иш-чаралар боюнча маалымат бердиңиздер да, өкмөт менен башкы прокурор. Ошол токтомду карасаңыздар, 6-8 пункттарында да башка иш-чаралар көрсөтүлгөн. Мен сурайын дегеним ошолор жөнүндө маалымат мына башкы прокуратурага, Улуттук коопсуздук комитетине бул жылуулук ишканасынан башка дагы датка кемин, түндүк түштүк альтернативалык жолу, акылдуу шаар, кумтөр келишими, Лиглас боюнча иштер каралсын, юридикалык баа берилсин деген бул боюнча кандай иш-чаралар жүрүп атат? Урматтуу Урманкул Токторлович, жанагы өйдө жакта айткандай эле бул кылмыш кылымдын кылмышы деп атасак мен жаңылбайм деп ойлойм. Абдан чоң жумуш өткөрдүк. Мен коллегаларым айткандай эң мыкты, эң жакшы кесипкөй биздин тергөөчүлөрүбүз иштеди. Конкретно жооп бериңчи, мен атаган иштер боюнча кайсылары кандай бүгүнкү кандай стадияда текшерүү? Күчүбүздүн баары ушул жака кетти. Мына өйдөтө айткандай, башкы прокурор айткандай, баштайбыз азыр ишти. Буга кириши элек болчубуз. Анткени эң негизги күчтөрүбүздүн баары могул чоң кылмыш иштин үстүндө иштедик. Урматтуу Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, туура бул иштерди кылып атканыңыздар көзгө көрүнүп атат. Бирок сиздер оор буну бүтүрүп алып экинчисине барам дегиче алар жаап жашылып изин суутуп койсо кантесиздер? Параллельно алып кетиш керек. А жерде бир эле тергөөчү же бир опер отурган жок да. Ол чойгон 5 служба турат. Бул боюнча иш-чараңыздар жок экен. Рахмат. Экинчи суроо. Курманкул Токторлович, бул боюнча бүгүнкү иш башталган. Ал жерде тийиштүү аудиттер отурат, тергөөчүлөр иштеп атат. Ал жака баша барба койдук, баспай койдук деген жокпуз. Иш башталды, одновременно кетип атат. Эми мына бул жерде эксперттик топ 47 специалист менен 8 эксперттер иштеди бул боюнча. Ошонун баарын ушул жака таштайбыз эми. Ушундай жооп берсе болмок да, анда бирөөсүн айтсаңыздар, мисалы үчүн альтернативалык жол, же кумтөр келишим, же жана датка кем боюнча эмне иш кылдыңыздар мындай? Учкай, үстүртөн. Эгер текшерип аткан болсоңуздар. Эсептөө палатасынын мен жооп берип коеюн. Урматтуу Курманкул Токторлович, чындыгында жогорку кеңештин токтомунда бизге ушундай тапшырмалар бардыгына коюлган, укук коргондоруна бизге ушул түндүк түштүк жолу боюнча, датка кемин боюнча жана башка ушу мына безопасный город, Хуавей, мына акыркы эле датка кемин, Северюк боюнча айтсак, булар боюнча иш башталган. Өзүңүздөр билесиздер, мына түндүк түштүк жолу боюнча азыр бул процесс бүтө элек. Баягы бүткөн жактары боюнча иштер жүрүп атат. Датка кемин боюнча дагы мен буга чейин да айтканмын, аудит башталган. Сиздерде дагы депутаттык комиссия түзүлгөн. Биз мунун жыйынтыгын Кудай буйрса ушу тергөө органдары менен чогуу сөзсүз түрдө сиздерге өз маалында маалыматты беребиз.